Бул ГЭС-3 Чакан гидроэлектр станциясы. Мында 2 агрегаттан 2 мегаватт электр энергиясы иштелип чыгат. Быйыл бир генераторун оңдоо пландалган. Адистер жабдууну толугу менен чачып, гидроагрегаттын иштен чыккан тетиктерин оңдошууда. Энергия өндүрүүчү жабдуулар өткөн калымдын 50-жылдарына таандык болгондуктан 4 жылда бир капиталдык, жылына бир жолу утурумдук калыбына келтирүү менен ушул кезге чейин кармап иштетип келишет. Утурумдук ремонттор болсо, бул график боюнча агрегат токтотулуп, бул жерден майын анализ алабыз. Жалпы агрегаттын турушун ченеп, мерчемдейбиз. Анын ичинден релейный защита автоматикасынан изоляция деп коет. Ошол бардык программа боюнча текшерилип, анан ишке киребиз. Жаңылоо көмөк чордондордо дагы жүрүүдө. Анда май менен иштеген өчүргүчтөр заман талабына ылайык келген аба ажыраткычтарга алмаштырылууда. Маселен, ГЭС-2 станциясындагы 35 киловольттуу ачык бөлүштүрүүчү көмөк чордонго эл аралык стандарттарга ылайык келген ажыраткычтар орнотулууда. Вакуумный выключатель, он отличается более... Аба ажыраткычтары ишенимдүү коргоочу жабдуу болуп эсептелет. Андан электр энергиясынын өткөрүмдүүлүгү дагы жогору болот. Ошондой эле узак убакытка үзгүлтүксүз иштөөсүнө мүмкүнчүлүк берет. Обеспечивая надежность. Күз-кыш мезгилинде даярдык көрүүнүн алкагында быйыл 6 Чакан ГЭСтин генераторлоруна утурумдук жана капиталдык оңдоодон өткөрүлөт. Ушундай калыбына келтирүү менен адистер мөөнөтү бүткөн генераторлорду кармап иштетип келе жатышат. Ошондой эле көмөк чордондордогу эски жабдууларды жаңылоого өзгөчө көңүл бурулууда. Состояниясы эски жеткен агрегаттарда 47 жылы ишке берилген, 44 жылы ишке берилген агрегаттар бар. Бул уже башы 100 жылга жеткен агрегаттар, 70 жылга жеткен агрегаттар бар. Буларды ошол улам утуруу иштерин жүргүзүп, орто иштерин жүргүзүп, капиталдык ремонт иштерин жүргүзүп, ишке берип, анын эксплуатациясын жаңылайбыз да. Чакан ГЭС ачык акционердик коомунун маалыматында Чакан ГЭСтердеги агрегаттардын басымдуу бөлүгү жаңылоого муктаж. Акыркы 10 жылдан бери көрүлүп жаткан аракеттердин аркасында көмөк чордондордун 95% аба ажыраткычтары менен камсыздалды. Дүйшөн Шаршембеков, Чыңгыз Талантбек уулу, ЛТР Бишкек.